Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык, Элдик банк расмий түрдө Кыргызстандын аманат ишинин маданиятын улантуучу катары аныкталган. Кыргызстандын аманат кассаларынын тарыхы 1925 жылдан башталат. Жыл өткөн сайын аманат кассаларынын тармагы кеңейип, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү роль ойногон. 1987 жылы аманат кассаларынын системасы СССРдин Кыргыз Республикалык сактык банкына айландырылып, 1994 жылы Кыргыз Эл банк коммерциялык банкы түзүлгөн. Кыргыз Эл банк жоюлгандан кийин жарандардын аманаттарын калыбына келтирүү жана тейлөө боюнча милдеттенмелер эсептешүү сактык компаниясына өткөрүлүп берилген. 2008 жылы эсептешүү сактык компаниясы РСК банк ачык акционердик коомуна өзгөртүлгөн. РСК банк Кыргызстандын алдыңкы банктарынын бирине айланып, заманбап финансылык технологияларды жигердүү киргизип, калк үчүн санариптик кызматтарды өнүктүрүп келген. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен РСК банк Элдик банк ачык акционердик коому болуп кайра аталды. Бүгүнкү күндө Элдик банк Кыргызстандын эң ири жана алдыңкы финансылык институттарынын бири болуп саналат. Кыргызстандын банк секторунун тарыхында биринчи жолу Элдик банктын уставдык капиталы 64 миллиард 1 миллион сомго көбөйтүлүп, бул анын мамлекеттик масштабтагы системалык мааниге ээ финансылык институт катары ролун бекемдөөнүн маанилүү этабы болду. 2026 жылдын 30 апрелине карата банктын уставдык капиталы 81 миллиард сомдон ашып, рекордтук деңгээлди көрсөтүүдө. Жалпы активдер 292 миллиард сомдон ашуун өстү. Кредиттик портфели 84 миллиард сомдон ашты. Депозиттик базасы 151 миллиард сомдон жогору болду. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча банктык топтун таза пайдасы 6 миллиард сомго жакын болду. Акыркы бир жыл ичинде Элдик банк Борбордук Азияда биринчи болуп, Кытайдын трансчек аралык банктар аралык төлөм системасы СИПСке түз катышуучу катары кошулду. Sky Mobile компаниясынын 100% үлүшүн сатып алды. Автоматташтырылган банктык системаны толугу менен жаңылады. Элдик банктын финансылык туруктуулугу эл аралык рейтинг агенттиктери тарабынан тастыкталган. Fitch Ratings кредиттик рейтингти туруктуу болжолу менен B деңгээлине чейин жогорулатты. S&P Global Ratings туруктуу болжол менен B+ деңгээлинде кредит рейтингин ыйгарды. S&P Global Corporate Sustainability Assessment жогорку ESG рейтинг ыйгарып, 60 балл менен баалады. Эл аралык таанылуу жана инвестицияларды тартуу. Элдик банк өлкөдө биринчи болуп, Кыргыз фондулук биржасында 200 миллион сом көлөмүндөгү алгачкы ESG облигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Лондон фондулук биржасында листинг менен 500 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү евро облигацияларды жайгаштыруу аркылуу эл аралык капитал рыногуна чыкты. Жашыл климаттык фонддон аккредитация алды. Бул багытта азыркы учурда 50 миллион АКШ доллары көлөмүндө каржылоо тартылды. 2027 жылы каржылоонун көлөмүн 250 миллион АКШ долларына чейин көбөйтүү пландалууда. Ушул жылдын июль айында ШКУнун банктар аралык бирикмесинин кеңешинин алкагында Кытайдын мамлекеттик өнүктүрүү банкы тарабынан 1,5 миллиард Кытай юани өлчөмүндө болжол менен 210 миллион АКШ долларына барабар кредиттик линия берүү тууралуу макулдашууга кол коюлат. Жалпысынан ушул жылдын аягына чейин Элдик банк 1 миллиард АКШ долларына чейинки көлөмдө инвестиция тартууну пландаштырууда. Тартылган каражаттар өлкөнүн негизги инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлорун өнүктүрүүгө багытталат. Бүгүнкү күндө Элдик банк заманбап финансылык чечимдерди, ири инвестициялык долбоорлорду жана өлкө менен анын жарандарынын жыргалчылыгы үчүн стратегиялык демилгелерди бириктирген Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн негизги драйверлеринин бири. Элдик банк эл үчүн.